Кытай маселеси боюнча бир жүйөлүү да чочулоо бар да. Мисалы тышкы карыздын катышында биздин Кытайдан алган карызыбыз көбүрөөк. Анан ушундан улам көз каранды болуп калбайбызбы деген чочулоолор бар да. Мен эми анда бул боюнча как раз бир так маалымат берейинчи, ал үчүн азыр мен данныйларымды ачайын азыр. Так, тышкы карыз, ички карыз, жалпы карыз боюнча. Мисалы мен мына цифралар менен сизге так айтып берейин мына. 2020-жылга чейин биз 5 миллиард доллар карыз болчубуз. Жалпы карызыбыз, ички тышкы карызыбыз 5 миллиард мына. Мен келгенде 5 миллиард болчу. Ички дүң продукциябызга салыштырмалуу, эми экономист финансисттер билет, сиз деле жакшы билет болушуңуз керек. 70% дагы экономист финансист. Вот тем более мынакей. Анда сиз менин жарым сөзүм менен түшүнүшүңүз керек. Ички дүң жыйымга салыштырмалуу продукциябыздын 70%-ын түзчү. 70%-ын түзчү да. Мунун ичинен тышкы карыз 4 миллиард 217 миллион доллар болчу. Ички карызыбыз 708 миллион доллар болчу. Түшүндүңүз, Эми 2026-жылга келели. Жалпы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички тышкы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички дүң продукциябыздын 37%-ын түзүп калды. Ооба. Көбөйдүбү же ылдыйлап турбу? Ички дүң продукция азыр 22,5 миллиарддан ашык. Жок. Салыштырмалуу да. Мына 2020-жылы 70%-ны түзүп атпайбы? Биздин ички дүң продукциябыздын 70%-ны түзүп атат, карызыбыз 5 миллиард долларыбыз. Эми 26-жылы 37%-ны түзүп калды. Ылдыйладыбы же көбөйдүбү? Айтыңыз сиз, экономист катары. Ылдыйлады. Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. 10 миллиард эмес, мейли 15-20 болсун, бирок салыштырмалуу ылдыйладыбы? Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. Экономист экенсиз как раз. Ылдыйлады, Ооба. Эми азыр ага да жетебиз. Мунун ичине мына тышкы карыз 5 миллиард 200 миллион доллар болду. 5 миллиард 200 миллион доллар. Ички карызыбыз 4 миллиард 800 миллион доллар. Мына ички карызыбыз өсүп атат, биздики тышкы карызыбыз көп деле өскөн жок. Биздин ички карызы көп. Ток этер жеринен айталы, мына ток этер жерин айтсам, тышкы карыз 1 миллиард долларга гана көтөрүлдүр. Түшүндүңүз да? 1 миллиард. Мунун баарын биз 1 миллиардты башка Кытайдан алган жокпуз. Муну биз Европа банктарынан алып атабыз, Азия банктарынан алып атабыз, эл аралык каржылык уюмдарынан алып атабыз мынакей. Кытайдан тышкы карыз деп акыркы 5 жылда 1 тыйын алып аптырбыз. 1 тыйын алган жокпуз. Тескерисинче мына 500 миллион долларды жаптык биз. Бая мурун мен келгенде 2020-жылы 1 миллиард 800 миллион Инексим банктан алган карызыбыз бар эмес беле? Мына ошонун 5 жылдын ичинде жаап отуруп 500 миллионго жакын. Эми мен округлять этип айтып атам. 1 миллиард 300 миллион доллардын тегереги тышкы карызыбыз калды Кытайга мынакей. Мунун баарын 2035-жылга чейин толук жаап бүтөбүз. Азыркы алынып жаткан карыздар болсо, мисалы, жана 1 миллиард тышкы карыз деп атканыбыз доллар. Алардын бардыгын биз даректүү жумшап атабыз да. Завод, фабрикаларга же болбосо жанагы камбарата бир кесине. Алар камбарата кеси мисалы өзүн өзү бир 7-8 жылда коруп туруп ишке бергенден кийин өзүн өзү 15 жылда актайт. 12 жылда деп атабыз. 12 жылда өзүн өзү актап, өзү жаап коет. Ал бюджеттен 1 тыйын албайт мисалы. Кыргыз-Кытай темир жолу мисалы айтышы мүмкүн. Аны деле салып атпай, ал карыз. Ал карыз эмес, бул коммерческий проект кылганбыз. Мен муну тышкы карызга албайм дегем. Кирбейт. Коммерциялык. Ар ким өзүнүн немесин баягы салган акчасын ошо жерден 35 жылдын ичинде 35 жылбы 25 жылбы актап алат баягыны. Ар ким өзүнүн немесин ошол жерден чыгарып алат салган акчасын. Ушундай дегенбиз. Дагы кайсылар мисалы завод, Бишкектин заводу мисалы 15 жыл бекен 20 жыл иштетет дагы, биз жерле бердик да аларга. Иштетет, өзүнүн өзү актап алгандан кийин бизге таштап кетет. Баягы жанагы таштанды иштетчү завод. Өмүр бою бизде калат мисалы. Биздин 100% бизде калат да мына. Мына ушундай долбоорлор ал тышкы карыздарга кирбейт. Биз тышкы карызды кутулуп бүтөбүз 35-жылы Кытайдын алдында. Калган карыздардын бардыгы азыркы алып аткан карыздарды. Завод, фабрика, анан анча-мынча моюнга алыш керек. Бир 15-20% жолдорго жумшалып атат баягы. Жолдорго алып атабыз. Мисалы, могу көлдүн тегерегиндеги жолдор, түштүктө жанагы альтернатива жолго анча-мынча жерден алынып аткан жерлери бар. Эми аны башка проект долбоорлор жөн эле жаап койт да. Тышкы карызды 20-жылга чейин мен ошондо камакта жаттым эле, мен деле интернетти карап отуруп алып көрчү элемин. Иймегибизди ыргыталы, шакегибизди чогулталы, сергилерибизди алып барып таштайлы деп калды беле элдер. Ооба. Ошентип калган азыр тышкы карыз көбөйүп кетти деп чуу салгандардын бири сиз болгонсуз.
Анткени биздин ички дүң продукциябызга туура келчү эмес. Катышы аз 100%га жакын болуп кеткен. Азыр 37% мисалы. Мен азыр өкмөткө тапшырма койгонмун. Балдар негизи өзү 70%га чейин алсак боло берет. 60 канча пайыз 70%га чейин ички дүң продукцияга чейин. Бирок мен айтып атам, балдар ала берели деп эле 70%га чейин албагыла. Биринчиден даректүү алабыз, экинчиден 50%дан ашырбагыла.